Биздин YouTube каналыбызга кош келипсиздер. Бүгүнкү өтө турган сабагыбыз негизи эле мугалимдердин заманбап технологияларды колдоно билүүдөгү артыкчылыктарын жана ошондой эле негизги технологияларын көрсөтө турган бир бөлүктүү сабак болот деген ишеничтемин. Эгерде сиз окуучулардан оригиналдуу бир жоопторду, окуучулардан бир негизги түзүлүштөрдү, окуучулардан или бир студенттериңиздерден бир оригиналдуу маалымат алгыңыз келип жатса, анда бул программа сиз үчүн. Сабакты өткөрүп жибербей, аягына чейин көрүп, түшүнүп, сиз дагы сабактарыңыздарда колдонсоңуздар болот. Биздин каналга катталып, лайк басып, комментарийге өз ой пикириңизди калтырып, кесиптештериңиздер менен бөлүшүп коюуну унутпаңыздар. Анда эмесе сабагыбызды баштайбыз. Негизги эле бүгүнкү өтө турган платформабыздын аты Snorkel платформасы. Ага биз кантип катталабыз, кандай маалыматтар болот, биз сиздер менен алдыда бардыгын түшүндүрүп беребиз. Ал үчүн биз өзүбүз Google Chrome'го каалагандай бир өзүңүздөр колдонгон бөлүккө кирсеңиздер болот. Ал жака Snorkel деп жазсаңыздар чыгат. Өзүңүздөр жазасыздар. Мынакей Google'га жазсаңыздар эле скриншот кылып алсаңыздар болот. Описанияга да толук маалыматын калтырып кетебиз, эгерде ошол жактан да кирсеңиздер болот. Мынакей эң биринчи эле чыккан Snorkel платформасына киргенде эле ушундай болуп чыгат. Бул жакта англисче болсо русскийге которуп регистрация жасайбыз. Дегенде регистрация. Бул жактан мага сурап атат. Электрондук через Google аркылуу катталамын. Мага оңой. Аккаунтумду тандаймын. Продолжитти басамын. Автоматтык түрдө ушул жактан чыгат. Сиз студентсизби же учительсизби? Мен мугалим болгондуктан учитель дегенди тандаймын, сөзсүз түрдө. Бул жака азыр бир аздан кийин регистрация болот автоматтык түрдө. Окей. Кирет. Ушул жактан сиз ушундай болуп чыкканда эле мектебиңиздин атын жазышыңыз керек. Мисалы үчүн номер 56 Айтматов мектеби деп коеюн мен. Андан кийинкисиге сиз мисалы үчүн информатика мугалими. Сиз кайсы мугалим болсоңуз ошону жазып коесуз. Сохранить басабыз. Бул бөлүккө автоматтык түрдө регистрация болду. Эгерде англисче болуп аткан болсо мышканы оң капталын басып перевести на русский кылып коесуздар. Добро пожаловать, Нурлан деп келип атат. Бул платформа кандай маңызда иш аткарат? Ошол боюнча сөз кылалы. Биз бул жака киргенде эң биринчи бесплатный аккаунт караганда бул жака 20 маалымат топтогонго болот экен. Демек биз бул Snorkel платформасында 20 класс түзө алабыз. Эң биринчи класс дегенге киребиз. Класс дегенге кирип, создавать сорт деп турат. Создавать этебиз. Класс, имя классы дейин. Мисалы үчүн меники 9-чу же 11-чи А класс. Класс дейин. Цвет дегенге киребиз. Каалагандай цвет берип койсоңуз, кызыл создавать. Дагы эле ошондой кайра эле класс дегенди үстүн басабыз. Мен создавать сорт кыламын. Менин дагы классым бар. Бул 10-чу класс жөн эле. Кайсы сабактардан берсеңиз өзүңүздөрдүн классыңыздарды киргизесиздер. Эми кайра класс деген үстүн бастык. Бул жактан мисалы үчүн 11-чи класс деген үстүнө киремин. Киргенде эле 11-чи А класс деп турат. Ошол жакта мынакей студенты деп турат. Студенты дегенге киребиз. Приглашать деп турат. Алабыз.
приглашать этебиз. Буларды кантип приглашать этебиз? Бул жактан мынакей приглашать деп бассаңыздар, астында копировать ссылку деп чыгат. Копировать этебиз. Мынакей мен казыр экран аябагандай чоң көрүнүп атат. Мынакей копировать деп чыгат. Копировать басабыз. И биз WhatsApp группага, Telegram группаңыздар болобу, окуучуларыңыз менен түзгөн группага кетиресиздер. Мисалга, окуучуларыңызга буну кетирип коесуздар. Ал жагындагы сабакта түшүндүрүп берем. И окуучулар бул класска каттала беришет. Эми мунун эң негизги сыры эмнеде? Биз окуучуларга керектүү маалыматты, ой жүгүртүүсүн ар багыттуу алуу. Мисалы үчүн бир гана тест менен кол эле иштете бербей, окуучулардын өзүнүн жоопкерчилигин сезе турган, өзүнүн ой жүгүртүүсүн өркүндөтө турган суроолорду берсеңиздер болот. Мисалы үчүн бул жакта создать действие дегенди басабыз тест үчүн. Заголовокко мен мисалы үчүн класстан тышкаркы иш-чара. Иш-чара деймин. Эми ушул жактан сиз караңыздар. Окуучулар 4 багытта бизге жооп берсе болот экен. Запись на доске, үн жазуу жана доскага жазуу боюнча жооп берсе болот. Экинчиси только доска дейт. Анда окуучулар жазып гана жооп берет. Доскага жазгандай жазып. Только аудио дейт. Окуучулар бир гана үн менен жооп берет. Письмо. Окуучулар жөн гана жазып жооп. Мен азыр только аудио дегенди басайын. Вопрос. Вопроско киремин. Бул жака колуңуздар менен деле жазсаңыздар болот. Мен бул жака мындай кылып туруп убакыт. Сен үчүн деп жазайын. Мисалга мындай кылып суроо коюп коеюн. Окуучулар кандай жооп берет? Завершенияны басабыз. И бул жактан ылдый түшөбүз. Караңыздар, эч кайсына тийбейбиз. Назначатьты басабыз. Назначать без искусственный интеллект дегенди басып, класс тандайбыз. Мен 11 класс тандаймын. Следующийди басамын. Бул жактан гостевой ход, сотрудничество, гостевой ход и расписание по дату. Кайсыл күн башталат? Мисалы үчүн эртең, бүгүн, бу галочка деле күйгүзбөй койсоңуз болот. Назначать басабыз. Перейти активностька кирели. Биз буга чейин билесиздер, 11 класстын мынакей 11 классыбызда азыр студенттерди биз чакырып алабыз. Копировать этебиз. Копировать эттик. Андан кийин сиздердин окуучулар дагы ушинтип эле кирет. Ссылканы басат үстүнөн. Басканда эле автоматтык түрдө ушундай болуп чыгат. Класстан тышкаркы иш-чара деп. И окуучуларыңыз ошонун үстүн басат. Начните ответ деп турат. Басабыз. Убакыт сен үчүн эмне? Убакыт мен үчүн деп записывать голос дегенде окуучуларыңыз басат, жазат. Убакыт мен үчүн 3 күндөн турат. Кече, бүгүн, эртең. Эртеңки күнүм өтүп келе турган күнүм. Кечеки күнүм өтүп кетти. Бүгүнкү күнүм бүгүн жашап атам. Деген сыяктуу окуучулар өздөрүнүн ойлорун айтат. Мага мисалы үчүн ушундай суроо келе турган болсо, мен мынча жооп бермекмин. Убакытым ар бир саналуу убакыт өзүмдүн короткон бөлүктөрүнө жараша болот. Ар бир жашоодо өзүнө жараша болот. Артка карап сабак алуудан эч убакта жалтанбайбыз, анткени убакыт ошончо маанилүү нерсе. Убактыңды бош нерселерге коротуу бул өзүң жоготуу демек. Убактыңды пайдалуу нерселерге коротуу бул өзүңдү өзүң жашоодо таптың демек. Деген сыяктуу мен ушундай жооп бермекмин. Бүткөндөн кийин конец обзорду окуучулар басат.
Бул жактан өздөрүнүн запистерин угуп көрүп жакпай калса кайра отменить, кайра продолжить запись кылат. Бүткөндөн кийин окей басып сохранить этип коет. Ар бир окуучу өзү аты жөнү менен кирип калат. Окей, бул жака кеттик. Окуучу жооп берди, көрдүңүздөр. Окуучу жооп берди, мен кирейин. Сиз өзүңүздүн ноутбукка киргенде бул жактан мисалы үчүн прогресс дегенди басасыз. Прогресс дегенди басканда мынакей Нурлан Замиров деген окуучуңуз сизге жооп берди. Үстүн басабыз. Убакыт сен үчүн деген эмне дегенди басып көрөлү. Анан бул жака голосовой келип калат. Голос дегенди окуучуларыңыз басат, жазат. Убакыт мен үчүн 3 күндөн турат. Көрдүңүзбү? Кече, бүгүн. Анан бул жака мен жазып койсом болот. Азаматсың деп туруп отправляйтты басып койсом болот. Ушул сыяктуу окуучуларыңыз менен оригиналдуу түрдө бир бөлүктөр менен алсаңыз болот экен. Анан бул жакта экспорт деген турат. Экспортту бассаңыздар, класстан тышкаркы иш-чаралар деп бул жака Excel'га түшүрүп берет. Ушул сыяктуу окуучуларыңыз жооп берген сайын астына түшүп кете берет. Бул аябай кандай жакшы нерсе. Экинчи нерсе бул мисалы үчүн найти занятие деген жактан тапсаңыздар деле болот. Бул жакта математика, чтение деген сыяктуу, мировая политика караңыздар. Мен башталгыч класска берем. Математиканы тандайм, 2-классты бастым. Кээде бул бөлүктөр жаап коюшу мүмкүн программаларды. Ошон үчүн кээ бир мугалимдердики ачык болбой калышы мүмкүн. Бир обновление кылып көрөбүз. Караңыздар. Ачык эмес экен. Ошол сыяктуу мынакей домго киребиз дагы эле өзүбүздүн мынакей найти занятие деген жактан өзүңүздөр да тапсаңыздар болот ар кандай. Математика, детский сад, музыка, каалагандай бөлүк. Дом дегенге кирип. Андан кийин создать действие деген дагы басабыз. Заголовка математика деп коеюн. Только доска деген тандайм. Добавить вопрос. Мисалга мен жазам. Караңыз. Мен бир бөлүк жазгым келип турат. Мен жазышым мүмкүн бул жака. Мисалы үчүн 12 минус 10 барабар мисалы үчүн x деп коеюн. Болду. Окуучулар кантип табат муну? Завершение редактирования дейбиз. Бул сурообуз кетти. Назначать без бул жактан эми 5-класс, 1-3-класс деген 10-класс тандап коеюн. Окуучуларыңыз сыяктуу эле бул жактан гостевой деп коеюн. Окей, мынакей карайбыз. Эми биз буга 10-классыбызга класс кошо элекпиз. Ошон үчүн студент деген жактан приглашитти басабыз. Копировать ссылку. Автоматтык түрдө кайра Snocker'га барабыз. Караңыз. Математика деп чыгат. Андан кийин начинать ответ. Караңыз. Начинать ответ болду. Эми бул жакта караңыз. Бизде 10x болду. Бул жакта аудио жок. Караңыз. Ошондо мен бул эсепти улантып чыгарып кетем. Анда x барабар 12 минус 10 дейм. Ана x барабар бул жактан мисалга мындай туютмаларды эсептейт. Окуучулар ар түрдүү кылып эсептеши мүмкүн. 12 минус 10 бул жактан 2, бул жактан 0 калат. Ошондо бизде жооп 2. X ошондо бизде барабар 2 болуп атат деп окуучулар эсеп чыгарат. Каалагандай эсеп чыгара берет. Мисалы үчүн 5 плюс 6 x минус синус квадрат плюс косинус квадрат деген сыяктуу окуучулар ар түрдүү бөлүктөрдү жазып туруп конец обзорду басат. Чыгарып бүттү, отправка кылат.
доска сыяктуу телефонунан да иштесе болот. Бизге эмне болот экен? Прогрессти басабыз. Прогресс басып, мынакей Нурлан Замировдон 2 минут мурун мага жооп келди. Анда карайм. İçine girip окуучум туура иштедиби? Окуучум туура иштедиби карайм. Карап туруп, бул жакка жазам мисалы үчүн. Туура иштедиң. Окей. Отправить жазып коем. Бул жакка келгенде мынакей, бул жакта туура иштедиң деп чыгып калат. Ошол сыяктуу окуучуларыңыздар менен ар түрдүү багыттарды берсеңиздер болот. Бир гана караңыздар. Только аудио письмо деген бар, только доска, запись на доска деген бар. Ар түрдүүсүн колдонсоңуздар болот. Бүгүнкү Snorkel программасы сиздерге жакты деген ойдомун. Бүгүнкү сабагыбыз жаккан болсо, лайк басып, комментарий калтырып, биздин каналга катталууну унутпаңыздар. Муну өзүңүздөр гана үйрөнүп отурбастан, мындан аркыдагы кесиптештериңиздер менен бөлүшүп, бул платформаны колдонсоңуздар болот. Эгерде сиздердин бонустарыңыздар түгөнүп кала турган болсо, мунун платный версиясына өтүп алсаңыздар деле болот. Платный версиясы анча деле кымбат эмес. Эгерде бул программаны мындан арыдагы колдонуп, ушул программанын сабактарын өтөм десеңиздер. Барыңыздарга ийгиликтерди каалаймын. Кийинки сабактардан көрүшкөнчө